Былтыркы жылдын 11 ай ичинде Баткен облусунун аймагында 258 жол кырсыгы катталган болсо, бул жылы 270ке өскөн. Анын айынан 53 адам каза болуп, 412 денесинен ар кандай жараат алышкан. Патрулдук милиция кызматкерлери жол кырсыктарынын негизги себеби болуп, айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгында дешет. Ошол эле учурда Ош-Баткен-Исфана унаа жолунда каттаган оор жүк ташуучу унааларда жол кырсыгынын себеби болуп келүүдө. Жол кырсыгынын тиешеси бул азыркы ошо чоң автофураны, май ташыган чоң автоунааларды башкарган жашы жете эле көбүнчөсүнүн опыту жетпегендиктин айынан болуп атат ошолор. Биз жолдон тосуп текшергенде алардын баарын водительский удостоверениясы турат, категориясы турат. Биз эч кандай чара колдоно албайбыз. Сен айдай алба дей албайбыз, айдабайсың дей албайбыз. Мындан улам 8 декабрда Ош-Баткен-Исфана жолунун Марказ айыл аймагында күйүүчү май ташыган унаа менен Honda үлгүсүндөгү унаа кагышып, 2 адам каза тапкан. Мында жүк ташыган унаанын айдоочусу күнөөлүү экендиги такталган. Кырсык айдоочунун автоунааны башкара албай калып, каршылаш тараптагы унаанын жолуна чыгып кеткендигинен жүз берген. Баткен тараптан бараткан чоң май ташуучу автоунаа баратып, жолдун билбестигинен болду да. Эми ал жерде резкий поворот 90 градустуу поворот алган жерде байкабай калып, кеч байкап калган жерде ошол жерден резкий поворот алган, карама каршы багытта келаткан жеңил автоунааны минивенди басып алган да, аңтарылып кетип. Автоунаанын водители менен Кытай Республикасынын Уйгур улутундагы атыш аттуу жигит каза болду. Баткен облусунун аймагындагы жол кырсыктары негизинен Ош-Баткен-Исфана жолунда катталып жаткандыгын айдоочулар билдиришүүдө. Анткени тегиз жолдо унаалар жогорку ылдамдыкта жүргөндүктөн айдоочулар жол белгилерине көңүл бурушпайт. Мындан сырткары жүк ташуучу унаалар жол каттамына тоскоолдук жаратып, көпчүлүк кырсыктардын себеби болууда. Ош-Исфана Баткен жолу бүткөндөн бери жолдо статистикага караганда дагы өзүбүз дагы эле күбө болуп атабыз. Жол кырсыктары абдан көбөйдү. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Буга себептин бирден бир негизги себеп десек дагы болот. Бул көп жүк ташуучу унаалар, основной баягы бензовоздор. Булар жолдо коопсуздукту жараткан аз келгенсип, көп учурда ушулар виновник болуп калып атат аварияларда. Айта кетсек, ушул жылдын күз-кыш айларында эле оор жүк ташуучу унаалардын катышуусунда жол кырсыктарынын көрсөткүчү өскөн. Октябрь айында Исфана шаарынын Борбордук базарынын жанында солярка ташыган унаа кырсыкка учурап, 2 адам жараат алган. Мындан сырткары Баткен жана Кадамжай райондорунда да жол кырсыктары катталууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.